Assalamu alaikum ардактуу Ош Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер. Биз бүгүн Кара Суудан чыгарылыш узулантабыз. Бул чыгарылышта Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айылынан салам айтабыз. Кызыл Кыштактан Дастан чыкмакчы, Дастандан бир жакшы ат сатууга чыгат экен. Маалымат жеткирип, бөлүшөткөнү келип калдык. Атты байкаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Акырына чейин көрүңүздөр туугандар, кандай ат чыгат. Маалыматына чогуу болобуз. Дастан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиңиз. Келдик, ден соол жакшы, Дастан, иштер жакшыбы? Сизде. Кел. Саламат. Болуп атат, өзүңдө бир жакшы аттар даяр болгон окшойт. Жакшы аттар чыгат burada. Бул эми жерде кашка аттын маалыматыны көрүүчүлөргө берсек, жашынан баштайлы. Аттын жашы боюнча 3 асый. 3 асый, 6 жаш. 6 жаш. Бою 1.60 га жакын. 60 жакын. 57-58 чыгып калат. 55-тен бийик, 60 точно жетпей калабы ошондо. Так айтканда. Болгону айтыш керек, ачык. Көкүрөк, баш табактарын көрүңүздөр. Жеген ичкен ден соолугу таза кудай каласа. Ден соолугу таза. Жакшы. Казыктар, туяктар таза. Ооба, туяктар таза. Жоон жолпу келген ат экен. Пародасы кандай болду эми аттын? Өзүнө кыргыз жылкы. Кыргыз жылкысы. Ооба. Анан булагы жакшы. Булагы жакшыбы? Кириши чыгышы чуркашы да өтө жеңил. Жеңилби? Бакаласа ат сууту келген базы. Сууту да бар. Азыр минутам, ушу моментте минут суут. Кыска эме кылып койгон болот экен анда сууту болуп атса. Ооба. Наракка бастырчы мында аркаларына, солларынын үстүлөрүн көрөлү. Ат жемге тойгон окшойт. Жемге тойгон, саратан жемин жеген. Саратан жемин жеген. Кара Суунун эле аты, мындай кыргыз жылкы. Кандай улактарга салынып чабылган ат эми? Кандай улак аралаштырып чабылып жүргөн ат. Алак улак тандабайт демек, кете берет. Улак тандабайт, кудай каласа алган адам разы болот. Тээп читеп жаман өнөрү жокпу? Жок. Үйүргө коюлган эмес ат, а? Жок. Улакка чабылып жүргөн ат. Камчы көтөрүштөрү мындай кандай, жылоолору? Жылоолору жакшы, көргөзөбүз. Көргөзөбүз, а? Камчыны ончо сүйө бербейт. Кличка койдуң койбодуңбу эми атка? Жерде кашка деп эле койдум. Жерде кашка? Жерде кашка. Жерде кашка. Эми кичине мындай жылоолоруну көрүүчүлөргө бир көрсөтүп берсең, Дастан, эми атты көрөлү, мына жылоолорун да көрүңүздөр. От саратан жемине тоюп, мындай эмеси келип калыптыр. Эми скоростка эми акырын чабанда зыгы менен өткөрүп атат. Кыска көрсөтүп берип атат атты, өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Жерде кашка баасыны кандай коет. Эми мына скоростка алды. Өтө жеңил. Мындай жүгүрүштөр өзүңүздөр байкаңыздар. Жеңил, өзүн ат кыйнабай жүгүрөт экен жаныбар. Мына скорост. Болду эми. Оздан жумшак, повороттор ордунан бурулат. Кичине буроолорун дагы мындай көрсөтүп койсоң. Ат өзүнү такыр кыйнабайт экен да баягындай. Адам да кыйнабайт. Нагрузка бербейт экен да. Мына буроолорун дагы көрүңүздөр. Болгондой сиздерге көрсөтүп берели. Болду Дастан. Эки жакка бирдей экен буроолору. Бирдей. Оңго солго тартпайт, янасы жок. Бул дыханиясы дагы мындай буулуп эме болбоду ата, келип эле калыптыр, сууту жакындап калыптыр. Эми жебичине дагы жооп берем дедиң. Жеген ичкени кудай каласа айыбы жок. Аттын айыбы жок. Аттын айыбы жок. Төртөшү алып. Теп эмеси жок дедиң, э? Ошо мингенче суу ич керек да. Азына суутуп алыш керек. Бар, толук суу элек. Эми бул жерде кашканын баасын айтчы, Дастан. Жерде кашканын баасы $3000. $3000. Кудай каласа доставкалар болот, а? Болот. Кичине жолуна түшүп беребиз. Жолуна дагы түшүлөт. Кем болот. Эми номерлерди айтсаң? 557. Плюс 996 557 менен. 557 менен. 83 99 83. 99 83. WhatsApp номерда кошотот. WhatsApp, Telegram бардыгы бар, а? Бар. Анда Дастан, содага береке берсин. Биз Рахмат ака. чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз туугандар. Мына жерде кашканы колдон чыгарбаңыздар, саламатта калыңыздар.